Бул Шабыркөл көмүрү тоннасы 9500 сомдон сатылууда. Бул көмүргө суроо талап жогору болгону менен жылдагыга салыштырмалуу баасы дагы кымбаттады. Ишкердин айтымында бул көмүр Бишкек шаары аркылуу ташылууда. Ал эми ата мекенди көмүргө болгон баа бир аз төмөн. Бирок учурда кара алтындын сатылышы жай. Былтырда көмүр жок. Былтыр көбүрөөк болчу. Былтыр Казакстандык быйыл аз эле келип отур ошо. Чыкпай жатпайчы. Азыр курста Шабыркөл сатылып отур, кара эми 5 саар сатылып отур. Рыспек Каныбек уулу Талас районунун тургуну бүгүн көмүр алганы келген. Бирок кара алтындын баасын көрүп таң калганын билдирет. Анткени каарманыбыз кыш мезгили үчүн 3 тонна көмүр керек дейт. Бирок бул дагы көмүрдүн үнөмдөп пайдаланса. Шабыркөл расной 9,5 миң деп атат да. Каптап алсак 10 миң деп атат. Ал слишком эле былтыр мен бул окта алгам. Негизи былтыр бул окта мен 6 миң сомдон тегерегинде алгам да. 4 тонна алып кеткен. Быйыл деле ошондой алайын дейм, бирок кымбат болуп атат. Бир сезондо бир ашып кетсе бир 3,5 тонна кетишти. Былтырга салыштырмалуу көбүрөөк эле алып койчук да жылыначы. Былтыр 4 тонна алганбыз. Быйыл деле ошо 4 тонна алайын деп келгенбиз. Бирок кымбатыраак болот да азырчы. Талас шаарында эки жерде көмүр саткан базарлар иштөөдө. Облус башчы Нурлан Дардановдун тапшырмасынын негизинде карапайым калкты өз учурунда көмүр менен камсыз кылуу аракеттерин колго алды. Өзүбүздүн Талас облусунун керектөөчүлөрүнө кайрылып жатабыз. Учурдан пайдаланып, аба ырайынын кескин түрдө баягы төмөндөшүн, муздашын күтпөстөн эртелетип колдон келишинче ушул көмүр отундары менен камсыз болуп алууларын биз ар дайым чакырып кетебиз. Азыр да учурдан пайдаланып биз ушул нерсеге чакырмакчыбыз да. Себеп дегенде баа эң биринчи кезекте бул эркин экономикалык атаандаштыктын негизинде базар шартында ушундай белгиленери бул айдан ачык нерсе. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан ошо Талас областында кыйгарым октуу өкүлүнүн да ошо тапшырмасы жана алардын демилгелери менен учурда бир ишкерибизге ошо Алтын альянс фондусунан тиешелүү каражаттары чегерилип бөлүнүп берилди. Бул каражат ошо баягы жалпыга маалым болгондой акыркы 3 жылдын ичинде Талас облусунун аймагында жергиликтүү көмүр отунунун социалдык катмарга, социалдык аялуу катмарга жеткиликтүү баада жана сапаттуу көмүрлөрү менен ошо камсыз кылуу максатында ушундай иштер жүргүзүлүп келген. Андыктан карапайым калк кыштын камын азыртадан көрүшү керек. Анткени Талас облусунун калкы үчүн кыш мезгилинде 55 миң тоннадан ашуун көмүр керектелсе, анын 80% коңшу өлкөдөн ташылып келген. Ал эми кийинки аптадан баштап ата мекенди көмүрлөр ташылаары пландалган. Рыскелди Музаратбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.